Бүгүн түнчүндө дагы бир келинибизди союп кетиштир. Башкача сөз жок да, сокулуктан. Үй бүлөлүү, 3 баласы жетим калды. Мурдагы күйөөсү таап, муздап кетиптир, бычактап. Күйөөсү ичип келип, аны сабачу, оор шартта жашачу. Биз ага кыйынчылыктын баарын жеңгенге, үй курганга жардам бергенбиз. Араңардан да көп киши жардам берген. Мурдагы күйөөсү аңдып, тынчтык бербей жүргөн. Кече келип бычактап салыптыр. Каза болуп калды. Ушул эле жумуштан жер алып, жер тилкесин алдым. Ошол эле жумуштан бөлүштүрүп да, кичине акча ашып калса цемент түшүрүп коюп, ашып калса пескоблок түшүрүп коюп, ашып калса жыгач алып, ошентип бул жерде эле, бир жерде эле үйдө эле иштеп атып үй тургуздум. Ата мээримин көрбөй өскөн балдар бар. Ансыз келенсип, эне мээримин көрбөй калса кандай болот алардын келечеги? Бүгүн түнчүндө дагы бир келинибизди союп кетиштир. Башкача сөз жок да, сокулуктан. Туурабы? Маалымат барбы? Жакта отурганыңыздарда. Эльвира Жыргалбековна бул боюнча Үй бүлөлүү, 3 баласы жетим калды. Мурдагы күйөөсү таап, муздап кетиптир, бычактап. Буга чейинки Аселди мындай жүргөн, тигиндей жүргөн деп жамандашты мырзаларыбыз. Бул жоолукчан, иман жолунда жүргөн, мындай аябай жүрүм турумунан баштап мындай 3 баласын калтырып кеткен. Мен түшүнбөйм да ушундай нерселерди.